Бекмырза Рахманұлы. Негр бала, атаң қайда? Детектив. Шығарманы оқыған Адлет Чубақов. Қырғыз еліне министрдің қызының махаббаты, Қытайдан қачқан Гелен Рекет, Балекетті Байтал Базар, Төребек Балбан, жана башка чыгармалар менен кеңири маалым болгон чебер жазуучунун кезектеги бул чыгармасында чет жерде окуган көкүрөгүндө Кытай триаттарынын кандай жаалдуу жыландын татуировкаланган сүрөтү бар, кылмыштуу иштерге аргасыз аралашып калып, Африкадан уурдалган принцтин казынасынын бир үлүшүнө ээ болууга жетишкен негр балалуу кыргыздын кыз келиндерине тиешелүү аруу касиеттерди эң бийик сактай билген чырайлуу периште, таттуунун оор кыйыштуу тагдыры жана туулган жерге болгон ашып ташкан сагынычы менен тааныша аласыздар. Чыгарма учурдагы жаштар кызыккан эң маанилүү маселелерге кайрылып, аны даана ачык, абдан кызыктуу чагылдырганы менен айырмаланат. Биринчи аудио бөлүм. Занзибара. Мейкин мелтилдеп дабышсыз аккан Москва дайрасынын жээгинде жайгашкан Ника деген түшүнүксүз наамы бар кафеде жакшы демделген көк чай ичип отурду. Ош шаарындагыдай майлуу, даамдуу манты жеген соң, көнүп калган адат боюнча көк чайга табити тартып туруп алды. Учурдагы гезит, телерадиолордон катуу рекламаланып жаткан Балтика пивосын же Кавказ минералкаларынан заказ берсе деле болмок. Бирок мээ кайнаткан ысыкта сынаакы көк чайдан өтөрү жок. Суусунду жакшы кандырганы аз келгенсип, кайра экинчи муздак суу эңсетпейт. Мындан сырткары жеген тамакты эң жакшы сиңирет. Эң негизгиси кафеде Мавлюда деген өзбек кызы иштейт. Тамактарды Орто Азиядагыдай даярдайт. Көк чайдын табылып калышына да Мавлюда себепкер. Көк чай дейсизби? Деген Мейкинден мындай суроону күтпөгөндүгү жүзүнөн байкалган ал биринчи жолу кафеге кирип чай өтүнгөндө: "Сенин кай жерди кыз экениңди билип туруп, көк чай сурап жатпаймынбы?" "Кай жердин кыз экенмин?" "Кокондон." "Жаңылып жатасыз. Дагы бир аракет кылып көрүңүзчү." "Ташкенттин." "Оштун кызымын." "Апей, жердеш болот турбайсыңбы?" Ошентип ал күнү Мавлюда Орто Азиялыктар үчүн ысык чай маселеси кыйын болгон Москвада бекер көк чай менен сыйлаган. Болбосо мындай жакшы демделген чайды башка кафелерден табуу кыйын. Тоо дайраларындай аркырап шаркырап, кулак тундурбаса да, тереңдигин жашырган Москва дайрасы ары сырдуу, ар жай. Оң же сол тарапты карай сүзүп өтүп жаткан ар кыл көлөмдөгү, түрдүү түстөгү судналарды, яхталарды карап отуруунун өзү кызык да сонунда. Алыс-алыс мунарыктуу асмандын аркы четинен бийик өндүрүш мекемелеринин, завод-фабрикалардын мунаралары көк чөптө чылым жегип, чалкасынан жаткан чалдын муштегиндей сороет. Дарыянын шарп-шарп жээкке урулган ыргактуу шарпасын аралаш, түт эткен кемелердин гудоктору алда кайдан же жакын эле жерден угула калат. Бир үйүр күрөң өрдөктөр сүзүп жүрүшөт. Көнүп калышса керек. Дарыя бетин жаадай тилеп, суу чачыратып, толкун түрмөктөрүн жаратып, гүрүлдөгөн бойдон жандарынан өткөн моторлуу кайыкты тоготуп да коюшкан жок. Гиргилтим дарыя жээгинде узун укуругун кучактап сакалчан балыкчы олтурат. Бир саатка жетпеген убакыттын ичинде укуругунун учу бир да жолу былк этип илип койгон жок. Зерикпеген киши экен. Балык уулоого болгон ышкы кумардын таасири жетелеп келсе керек дайра жээгине. Же кендирди кескен кедейчиликтин, казандай чоң кара курсактын камы болду экен. Дарыя жээгинин жогору чыга калчу тепкичтер аркылуу жашы 7-8 жашар чамасындагы негр бала атырылып чуркап чыкты да түз Ника кафесин көздөй бет алды. Анын артынан 3 куугунчу бар экен. Чачтары сары, курактары тең чамалаш орус балдар. Тызылдап жүгүргөн төртөө Мейкинге тез эле жетип келишти. Сырткары коюлган Кока-Кола деген жазуусу бар чоң чатырдын саясындагы столдо чай ичип отурган Мейкин биринчи көзүнө урундубу же жакын сынткан бир сезим болдубу, негедир негр бала чуркап келди да: "Байке!" деп арт жагына өтө калды. "Тигилерди кубалап жибериңизчи." Ата журттан алыста, бөтөн эл, бөтөн жерде жүрүп, өңү түсү, улуту, таап-такыр башка бирөөнүн оозунан байке деген эне тилиндеги сөздү күтпөгөн жерден угуу аны селт тедире чочутуп жиберди. Айрыкча көзгө комсоо көрүнгөн негр жаш баладан уккандыгы үчүн бир көз ирмемге селие түштү да кайра өзүн тез эле колго ала койду. "Эй балдар, силерге эмне керек? Ал биздин кубигибизди алып качты", деди 3 бала энтиккендерин баса албай туруп. "Бер, бирөөнүн буюмун урдоого болбойт. Алдап жатышат",
деди негр бала кубикти арт жагына жашырып. 3 күн мурун менден тартып алышкан. Ушундайбы? Мейкин куугунчуларды сүрдүү көз караш менен карап калды. Үчөө бири-бирин тиктеп, үндөбөй туруп калышты. Демек, оюнчук ушул баланыкы. Куугунчу тентектер үндөбөй мостоюп калышканы менен тымызын муш кезешип, мындайчык дегенсип баш жаңсай коюп жатышты. Ал эми жанындагы кара бала алардын жаңсоолорун көрсө да көрмөксөн, билсе да билмексен. Балдар, деди кайрадан ордунан туруп. Жагымсыз окуя болушун каалабасаңар, жакшылыкча кетип калгыла. Болбосо милиция чакырам. Чакыра бер, деди чачтары узун, бою кичинереги. Милиция эң биринчи өзүңдү кармап кетет. Сен мусулмансың, сен террорист болушуң мүмкүн. Дагы кимге окшоп турам? Чалгы көз жапонго. Тез жоголгула, тамашаны көрсөтөм силерге. 3 боз баш мейкинди жактырбаган көздөрү менен кекете карап, көздөн далда баскан болушту. Бирок алардын жакын арада кете турган түрлөрү жок экендигин байкады. Бет маңдайында отурган, кыргызча тил билген табышмактуу кара баланы кунт кою карап турду. Чачтары уйгактай чатышкан тармал, өңү капкара, бирок жалпы бет түзүлүштөрү азиаттарга окшошкон сыйт. Эриндери калбайбай жука, көздөрү, муруну кыргыздыкы сыяктуу. Же кыргызча сүйлөгөнү үчүн көзгө ошондой көрүнүп жатабы? Биринчи баам салуусу ушундай тыянакка келүүгө түрттү. Түсү ак футболка, боз шортук кийип алган чакырылбаган жаш мейман мейкин сунуш кылган балмуздактан баш тарткан жок. Байке, тигилерди кууп жибериңизчи деп кыргызча так сүйлөгөн сөзү кулагында кайра-кайра кайталанып жатты. Кыргыз тилин сага ким үйрөткөн? Апам кыргыз болот. Апаңбы? Негр бала унчукпай баш ийгеди. Ошол турушунда ал тоо суугуна туурулган чабандын баласына шумдуктуудай окшошуп кетти. Тармал чачтары гана өзгөчө айырмалантып турганы болбосо. Анда сен биздин ала тоого барып жүргөн турбайсыңбы? Жок, апам экөөбүз шаардан эч кайда чыкпайбыз. Эмне үчүн? Билбейм дегенсип ийинин кайдыгер куушуруп койду. Ошол эле учурда бомба деп аталган аппак балмуздакты аярлык менен куштарлана жеп жатты. Бул али жаш бала. Ошондуктан не себептен ата журтка апасынын кайрылып бир барбагандыгына ой жүгүртө электир. А мүмкүн чала тааныш кишиге кашкайган чындыкты айтууну каалабай жаткан чыгар. Туулган жердин топурагы алтын деп бекер айтышпайт. Жолто болгон таасын себеп бардыр. Же негр бала төрөгөн кыргыз кызы Москванын, болбосо Африкадагы кайсы бир өлкөлөрдүн биринде төрөлгөн болсочу. Мындай окуяны азыркы жашообуздан кездештирүүгө толук шарт жагдайлар бар. Мүмкүн жалгыздыктан алаксуу үчүн, же төрөө мүмкүнчүлүгүнөн биротула ажыраса, таптакыр болбосо элдин, коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн мода кууп деле балдар үйүнөн документтештирип туруп, атайлап багып алгандыр. Азыркы мезгилде мындай максаттарга оңой жетүүнүн жолдору кеңири, түрдүү. Адамдардан амал айлалоо, жасалма иштердин баарын күтсө болот. Кара балага кайра кунт кое карады. Жок, кыргызга да жакын толгон токой окшоштуктар таптаана көрүнүп турган сыйт. Апаң ушул шаарда төрөлүп өскөнбү? Жок, Кыргызстанда. Кайсы районунда? Ал билбейт экенмин дегенсип дагы ийинин кошуруп койду. Кел экөөбүз таанышып алалы. Менин атым Мейкин. Кесибим боюнча журналистмин. Занзибара арабтарга тиешелүү ысым болуш керек эле. Атасы араб болду экен. Бирок өңтүсү арабтарга түк жакындашпайт. Ысымды ар ким аргандайча кое берет эмеспи? Деп ойлонуп отурду. Жакшы атың бар экен. Жакшы деле ат эмес дегенсип бир жак бетин тырыштырып койду. Занзи деп чакырышса мага жагат. Канча бир тууганың бар? Жалгызмын. Атаң кайда, ким болуп иштейт деген суроо ооз учуна келе калса да, өзүн араң кармап калды. Эгер атасыз өссө ыңгайсыз суроо болот. Занзи, тиги тентектер менен дайыма кубалашып, урушуп талашып турасыңбы? Алар 157 мектептин балдары. Гена Артур деген достору менен жүргөндө көзүбүзгө көрүнгөндөн коркушат. Жалгыз жүрсөм Черномаза деп шылдыңдап, жөнү жок тийише беришет. Ал досторуң азыр кайда? Гена Новосибирскиде, чоң атасыныкында. Артур ата-энесине кошулуп Ялтага эс алганы кеткен. Өзү сөз козгогон соң, Занзинин ата теги тууралуу эч нерсе суроого батынбай, миң кызыкса дагы тилин тишине катып, керектүү нерсени качан айтар экен деп кепке аяр. Кыргыз тилинде тили буудай кууруган негр бала жөнүндө сенсациялуу сонун макала жазып, республиканын гезит окурмандарын бир дүрбөтүп алууга неге болбосун? Ошол себепти Занзибара тууралуу кандай гана болбосун толук билиши абзел. Демек жаш неменин жаралуу жерин сыйрып алышы мүмкүн. Ал дагы бул теманы козгоону каалабай жатты. Мектепте окуйсуңбу? Лицейде? Кайсы тилде? Орус, англис. Эң жакшы. Окуп, көп тил билсең, билимиң болсо, төрт тарабың кыбыла болот. Кыбыла деген кандай сөз? Бир аз буйдала түштү. Кайда барам десең, жолуң ачык деген мааниде айттым.
Жандарына капкара чачтарын артына түйүп алган аппак жүз, бото көздөрүн нур төгөп ажырайтып, Мавлюда басып келди. Ака, дагы ысык чай берейинби? Аке дебей ака деп өзбек жана ичкилик кыз келиндери гана кайрылышат. Рахмат, Занзиге бурулду. Мүмкүн тамак ичерсиң дейм. Бул эжекең мантыны даамдуу жасайт. Жебейм, деди салфетка менен оозун арчыган бала тигиге ыраазы боло карап. Ой, биздин тилди билет экен, а? Мусулман баласы эмеспи? Занзибараны сүйкүмдүү карап койгон өзбек кызы кайра ичкери кирип кетти. Сиз Москвада жашайсызбы? Бишкекте. Турист турбайсызбы? Жок, Занзи, мейманмын. Курулуш фирмасында бир тууган иним иштейт. Үй бүлөлүү, ошого учурашканы келгенмин. Курулуш деген эмне? Стройка. Бишкекте стройкалар жокпу? Бар, бирок айлык акы аз төлөнөт. Занзибара менен эне тилинде ээн эркин сүйлөшүп отуруп, тагдыры азырынча табышмактуу кыргыз келинге ичинен ыраазы болуп отурду. Чамасы үйдө эне бала ар дайым кыргызча сүйлөшөт көрүнөт. Шаардагы жердештери менен да карым катнаштар бар сыяктанат. Акылдуу келин экен. Болбосо жердин жети түбүндөгү Москва мындай калып, өлкөнүн так борбору Бишкектегилердин көпчүлүгү эне тилдерин билишпейт. Ал тургай билүүгө да кызыгышпайт. Бирок байкуш келинге неге негрге турмушка чыгууга туура келди экен? Бир аргасыз себеп же жагдай болгонго, же байлыкка кызыгуунун аркасыбы? Эгер ысык сүйүп калган болсочу, негрдиби? Негр эмне адам эмес бекен? Анын да көрө турган көзү, туя сезе билген сезими, жүрөгү, арнаялар сөзү бар. Өңү да, тили да буруу болгонуна, башка рассанын арасында төрөлүп, боз козулардын арасындагы кара улактай көрүнүп турса да чүнчүбөгөн, жалгызсырап басынбаган, ал тургай дос күтө билген өзү да, сөзү да токто негр балага бир алдын бооророй, бир алдын кесиптик кызыгуу менен жипсиз байланып кеткиси келбей турду. Үч тентек бозбаш кайрадан көрүндү. Ал можомолдогондой алар кетмек турсун, алысырактан аңдып турушуптур. Бул жолу алар чөнтөктөрүнө колдорун салып, гербездене басып, Никанын экинчи тарабына өтүштү. Тигилерди көрсө да көрмөксө боло отурган баланын санасы тынч, көңүлдүү. Чамасы алар менен тез-тез беттеше кетип, учур келсе чокулаша калып жүрүп, көңүлү деле бүтүптүр. Же ишенгени мейкинби? Спорт менен машыгасыңбы? Ансыз болобу? Айкидо секциясындамын. Дагы эмнеге кызасың? Музыкага, классика. Жок, рок, рэп, поп. Биздин ырларды билесиңби? Апам ырдап калат. Кандай ырларды? Жер, эл жөнүндө. Ыйлайбы? Көп ыйлайт. Экөө кайрадан үндөшпөй бир топко чейин өз ойлору менен алек болуп отурушту. Мейкиндин кара баланын кыргыз апасын көрүүгө болгон ынтызарлыгы ого бетер күчөп, ал далалата акыры төмөндөгүдөй суроо берүүгө аргасыз кылды. Занзи, эгер корксоң, мен сени үйүңө жеткирип коюуга даярмын. Каршы эмесмин. Ал ушул гана суроону күтүп тургансып, ордунан шыр эле тура калды. Үйүңөр алыспы? Алыс эмес, тигил 15 кабат үйдө. Генен трассанын арка yüzүндөгү балкондору көп, кызгылт түстөгү кабат үйлөрдүн бирин карай ээк жаңсады. Жакын экен. Ооба, жакын. Мен нече убакыт алыс кетип ойнобойм. Апам издеп калса кей берет. Неге? Бирөө жарымдары капа кылып же уруп коебу деп коркот. Себеби мага бардык эле кызыгып, таңыркап, цирктен өмүрү көрбөгөн жаныбарды кезиктиришкенсип, кайра карай беришет. Өзүңдү оңтойсуз сезбейсиңби? Жок, кайра сымыктанып да кетем. Эстрада жылдызын көргөндөн бетер тегеректеп алган күндөр да болгон. Бөтөнчү апам экөөбүз ээрчишип басканда карабаган киши калбайт. Дайыма ээрчитип алабы? Зарыл иштери чыкканда? Ээрчи чыккан 3 тентек бозбаш алар 15 кабат үйлөргө жакындаганда артта калып калышты. Али бери кетише тургандай түрлөрү жок. Занзибар ар кайсыны сүйлөгөнчө колундагы кооз кубикти профессионалдык менен шыпылдата айландырып, майда 4 бурчтуктарды түстөрүнө жараша бат-бат чогултуп баратты. Экөө Раушевская жээгин бойлоп барып, Соловневичская деген чоң көчөгө бурулушту. Кайрадан пайда болгон тентектер Мейкинди Занзибарадан таптакыр ажырабашына, талаш оюнчу колдоруна эч убакта тийбешине көздөрү жетти көрүнөт. Капкара, шашпа сени деген бойдон биротоло калып калышты. Мындай кемсинген сөздөргө жат кулак болуп бүткөн Занзибара аларга ызырына муштум кезеби менен жооп берди. Арзыбаган акчага сатып алса боло турган кубик абдан керектүү деле буюм эмес. Болгону 3 тентектин максаты рассасы бөлөк балага тийишүүнүн, бул шаарга же болбосо өлкөгө кимдер кожоюн экендигин көрсөтүп, коркутуп, балмуздакка акча өндүрүп туруу. Ал эми Занзибаранын намыс үчүн алар менен мушташууга да, баш ийбөөгө да, акысын жедирбөөгө да даяр экени байкалды.
Кара баланын апасы кыргыз кызы. Алар лифт менен 6 кабатка көтөрүлүштү. Кичинекей жаңы таанышы апасы экөө ушул кабатта жашашат экен. Коңгуроо басыларын гана күтүп тургансып, бакыракай кара көздөрү күлмүңдөгөн, тегерек бет түзүлүшүнө кичинекей кырдач мурду жарашкан, бөйтөйгөн эриндери жайыла берип, жылмайсак канттай аппак тиштеринин тизмеги азгырыктуу жаркыраган, куруттай ак жүздүү келин эшик ачты. Ачык кызыл түстөгү ак сары майда гүлдөрү бар халаты да узун боюна бап келип, тулку боюнун ар бир мүчөсүнүн көлөмүн дааналап, көркүн жаз айындагы керилген ак кайыңдай келиштире ачып таштаптыр. Мындай сулууларды Бишкектин ресторандарынан, кайсы бир кымбат баалуу иномаркалардын арткы салондорунан, кээ бир учурда мамлекеттик чиновниктерден же депутаттардын кабылдамаларынан гана сейрек кезиктире калчу. Кыргыз мейман келди, деди Занзира мейкинди колунан ичкери карай тартып. Кириңиз, кире бериңиз, деди ооздон кийин боло берген сулуу келин кызгылт халатынын жака жеңин кымтыланып. Эки бөлмөлүү үй ичине эң керектүү эмеректер гана коюлуп, жөнөкөй анан жарашыктуу жасалгаланыптыр. Мындай үй ичи мейкинге башынан жага турган. Келин аны ээрчи басып келип, «Төргөтүңүз», деп жумшак 4 кресло тегерете коюлган жалпак стол тарапка кол жаңсады. Дубалга килем ордуна илинген аппак тоолор тартылган түстүү картина гана бул үйдө улуу тоолорго жүрөктөш бирөөлөр жашаарынан кабар берип тургансыйт. Карагайлуу тоо этегинен ак чардактар учуп конуп жүргөн мемиреген таңкы көлдүн чети көрүнүп турат. Эч ким менен урушпадыңбы? Эч кимге сүйлөбөдүм. Оюнчугуңду кайра таап алдыңбы? Таптым. Ал 3 тентектин тийишкендиги тууралуу эч нерсе айткан жок. Сиздер телевизор көрүп туруңуздар, деп көптөн бери көрбөгөн кишисин эми гана жолуктуруп отургансып, мейкинди жылуу көз менен кадала караган сулуу келин халат этегин бултактата баскан боюнча кухнясына чыгып кетти. Түстүү телевизордо спорттук бери жүрүп жатты. Экөө тең футболдук командалардын оюндарын ынтызарлык менен карап турушту. Занзи, эмне? Келгин бери. Колуңду жуугундагы мага жардамдаш. Футбол көрүп алайынчы. Бол эми. Байке жалгыз калбайбы? Апасы унчукпай калды. Чамасы уулунун акыркы шылтоосу ага орундуудай сезилди көрүнөт. Бирок көңүлү тынчыбадыбы, айтор креслодон кыйыла үйдө болгон Занзи кухняны көздөй көңүлсүз кадам шилтеди. Реал менен Интердин ортосундагы таймаш күчөп, европалык эки күчтүү футболдук командалардын кызыктуу оюну, күтүлбөгөн комбинациялары, чаар топко болгон футболисттердин индивидуалдуу, чебер мамилеси бардыгы мейкинди башка дүйнөгө адатынча адаштырып алып кете албады. Көзүнө карап, этият мамиле кылгандыкыбы же табиятына тиешелүү болгон балалык эркелөөбү, кыскасы, Занзибара апасына көп чоёктоп, бир топ кыял көрсөткөндү жакшы көрөт окшойт. Мүмкүн атасын сагынгандыр. Ал ким, кайда, эмне иш кылат дегенкиси, ал бул дүйнөдө бар небеби? Россия мамлекетиндеби же Африка материгиндеби? Ушул өңдүү суроолордун жоопторун билүүгө болгон ынтызарлыкта тымызын күчөп, бирок меймандык адеп, каада салткана эркин байлап, учуру келет, бардаш кыл деген башка бир туюмдан улам гана ооздукталып, токтоо, салмактуу, тынч отурду. Убакыт боло сулуу, сырдуу келиндин сырсандыгын аңтырар мезгил алыс эмес чыгар. Ал агынан жарылып, айтып берер сөздөрүн камдап, мейкинге окшогон сырды, тагдырды угуп тыя билген бирөөнү күтүп жүргөн болсочу. Андай эң сонун болбойт беле, таңгаларлык тагдырга туш болгондур. Бакыран көздөрүнүн жашы жакында гана кургагандыр. Базар экономикасы сормо саздай соруп, сүлдөрүн гана калтыргандыр. Чыны чайнек көтөргөн Занзибара босогодо пайда болду. Уртунда жылмаюу, көздөрү түнкү жылдыздардай жайнап, кубанычтын учкундары чачырайт. Таякеси үчүн кызмат кылуу ага жагат сыяктанат. Үчөө жумшак креслода чалкалай отуруп, аяр кыймыл менен лимон салынган чай ичип отурушту. Келин бир тууган агасына үзүлүп түшүп, ысык мамиле кылгандай мейкинге астыйдыл көңүл буруп, чайына лимондун бир кесимин сала коюп, аны чай кашык менен аралаштырып кесилген бөлкөнөн салынган тарелканы рама каймагын жакын жылдырып, камкордонуп жатты. Менин атым Татту, сиздикичи? Деди келин ага тигиле калып. Мейкин. Мейкин дейсизби? Оригиналдуу ат турбайбы? Мындай ысымды биринчи жолу угушум. Тайыным койгон экен. А дегенде атам мага Абакир деген ысымды ыйгармак болот. Аны угуп калган тайынам Раматылык. Балам, бул менин кайнакамдын аты. Мен жээн неберемди атынан чакыра албай кыйналып атам. Андан сырткары накта кыргызга тиешелүү ат эмес. Ылайык көрсөң Мейкин деп ат коелу. Мейкин кең талаадай ичи койну кенен жигиттерден болсун деп туруп алыптыр. Бусурман. Тергеген каада салтыбызды унутпасак жакшы болот эле. Мен эл журттун эч нерсесине аралаша албай, үйүрүнөн адашкан жылкыдай болуп, бөтөн элди эл кылып мында жүрөм. Узун кирпиктери төмөн түштү. Көөдөнү толо муң окшобойбу. Үнү муңайым чыкты. Каректери коюлана түштү.
Тулқы ойы шалдырай, ойго терең сүңгүп кетти. Атамекенде эмне жаңылык бар? Жаңылыктар өтө көп. Жаңы заманга ыңгайлашып баратабыз. Эң негизгиси эл журт тынч. Мейкин көтөрө кирген пакетти ачып, ичинен Занзибар экөө дүкөндөн тандаган француз виносун жана бир коробка шоколад алып чыгып, стол үстүнө койду. Кур кол кирбейин деп. Рахмат. Таттуу экөө кыйгыл, бирок жагымдуу даамы бар жыты буркураган чет жердин виносунан кылт эттиргенче сыйай аңгемелешип отурушту. Сиз Ысык көлгө барып турасызбы? Албетте, жыл сайын сезон мезгилинде кээде дос жарлар, кээде үй бүлөм менен. Жагабы? Аябай жагат, айрыкча Чолпон атанын жанындагы көл жээге. Ысык көлдү аябай сагындым. Кээде түшмө кирет. Негедир бир гана көрүнүш кайра кайталана берет. Көлдү көрбөгөнүңө канча болду? 9 жыл. 9 жыл. 9 жыл көп убакыт. Демек уулдуу болгондон баштап туулган жерди көрө элек турбайбы? Таң калыштуу. Чет өлкөдө жүрдүңбү? Ошондой десе болот. Кайда? Азыр Африкада деп айтат. Ою менен алпырышып отурду. Россияда. А Москвадабы? Мен башкача ойлоп отурбаймынбы? Оюңузду ачык айта бериңиз. Москваны илгеркидей борбор шаарыбыз деп тагыраак айтканда СССРдин тушундагыдай урматтоо сезими бизде өчө элек. Россияны чет өлкө деп атоого эми гана оозда, укканга кулакта көнүп баратат. Сени карындашым, эгер туура эмес болголаган болсом кечирип кой. Алыска Африкадагы өлкөлөрдүн бириндे иштеп келсе керек деп ойлодум эле. Иштеп келмек болгомун. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп, ара жолдо калдым. Иттен жок, же ит байлаган жиптен жок дегендей. Кыргызстанга жете албай, негрлердин, аборигендердин мекени Африкага кете албай, Москвада калганын айтып жатат. Алданып калганго. Жүзү кара бирөөнүн калың капчыгы азгырса керек. Болбосо сүйүп калгандыр. Өңү кара болгону менен жүрөгү ак бирөөгө туш келгендир. Жаратан бери телевизордон кинокомедия көрүп, кыт-кыт күлүп коюп отурган Занзибара сөзгө аралаша калды. Кыргыздардын комедиялары барбы? Жок, азырынча тартыла элек. Бирөө дагыбы? Бирөө дагы. Эмне үчүн? Каражат жетишпейт. Каражат деген эмне? Финанс, акча. Кыргызстан кедей өлкөбү? Кедей эмес. Анда эмне үчүн кинокомедия тартышпайт? Башка көркөм фильмдер көп. Жамилабы? Ооба, Ысык көлдүн кызгалдактары, биринчи мугалим. Силер эски тамдарда жашайсыңарбы? Этаж үйлөр жокпу? Бар. Жакшы кооз үйлөрдө жашайбыз. Жамиладагы үйлөрчү? Ал кино, өткөн заманды көрсөтүшкөн. Бала аны кыйрага чейин үндөй карап турду. Берген суроолорунун жоопторуна канааттанганын, же болбосо канааттанбаганын тигинин эч өзгөрбөгөн капкара көздөрүнөн байкай албады. Кыргыздар жөнүндө чындап эле көптү билүүгө кызыгабы? Мүмкүн тага журтуна баруу тилеги оюнда жүргөндүр. Эр жигиттин дагы бир журту канткен менен тага журт болот эмеспи? Тунжурап ойго аткан Таттуунун тымызын кызыккан ички сырына, тынчтык бербеген суроолорунун жоопторуна жакындап бараткан. Эми ошол багыттагы сөздөн алаксыткан Занзибар аны башынан сылап койду да: "Татту, уулуңдун аты кандай маани маңызды туюндурат?" деди Мейкин. Бул уулуңдун атасы ким, кайдан болот деген түз суроонун өзү болчу. Бирок оюн жаныта ошол мааниге жакындата айтты. Сулуу келин бир аз өзүн оңтойсуз сезгени менен заматта боюн жайып, олуттуу түргө келе калды. Мындай аяр, бирок көптү билүүгө мүмкүн болгон күтүлбөгөн суроону дилинде күтсө да, тез, азыр эле бериле коет деп ойлобогону байкалып турду. Мейкин дагы каплет суроосу үчүн ичинен өзүн өзү тилдеп алды. Шашпай турсаң болбойт беле, акмакчылык кылдың го. Кантке менен келин өтө эле алдастап калган жок. Занзибара араб султанынын аты. Ал Мейкинди сынай караган тийде үндөбөй калды. Демек Занзибара араб. Негедир бала арабтарга түк түспөлдөшпөйт. Бирок көп кишилер ысымды өрө төрөсү жок, ылгабай кое беришет эмеспи? Жакса болду. Африканын Танзаниясында Дүйнө шаары деген ойду туюндурган Дар Эсалам деген шаар бар. Араб Африка элдеринин улуттук каада салты ширешкен, сиңишкен байыркы шаар. Араб жер ээлөөчүлөрүнүн тушунда Занзибара деген султан ошол шаарды түптөп гүлдөткөн экен. Анда баланын атасын негр. Кызык, суйкайган сулуу, иреңи кардай аппак ушул келин негр менен кантип өбүштү болду экен? Же кокусунан болгон ишпи? Мүмкүн мажбурлоодур, зордоодур. Москвадагы негрлерден да андай көткүрлүктү, тобокелчиликти күтүүгө болобу? Турмуш эмеспи? Мындай болбошу таптакыр мүмкүн эмес деп кесе айтуу кыйын. Бийлиги күчтүү баатырдын ысымы турбайбы? Занзибараны карады Мейкин. Алсыз гана Гитлерге окшоп колу кан баскынчы, деди ыраазы боло бербей. Бул атка ичи чыкпай жүрөт. Андан көрө ырчы Майкл Джексондон же боксер Мухаммед Алинин аттарын койсоңор болмок дейт. Жакшы ысым, сага жарашат.
Бала мейкинди көңүлүмдү калп эле көтөрүп коеюн деп жатасыз дегенсип сынай карап койду. Чын сөз, сени алдагыдай мен жаш бала белем. Мен жаш баламын, алдап койсо болот. Таттуу мейкинди карады. Экөө аргасыздан жылмаюуга мажбур болушту. Сиздин кесибиңиз эмне? Журналистмин, деди келинди карабай туруп. Сиз экөөбүздүн кесибибиз өтө жакын турбайбы? Мен Москва мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөнмүн. Бирок тилекке каршы өз кесибим боюнча иштөөгө туура келген жок. Москвага келгениңизге канча күн болду? Бир жумага жакындап калды. Мейкин таттуу сулууга келгенинин жөн жайын айтып берген соң төмөндөгүлөрдү кошумчалады. Эркин гезитчилер менен жолугуштум. Алардын иштөө ыкмасы, материалдык базасы, басмакана баасы, салык системасынын таасири, өкмөт тарабынан берилген жеңилдиктер туурасында билип пикир алыштым. Дагы көп күн турасызбы? Жок, баш чайкады. Бүгүн да шаар кыдырып жүрүп, капысынан кыргыз тили буудай кууруган Занзибара деген жигит менен таанышып калбадымбы? Калпакчан кишилерди кыя өткөрбөйт. Кыргыз экен деп ойлоп, кээде кореец, жапон, чукчаларга да жетип барат. Бир аз болсо да сүйлөшүп отургусу келет окшойт. Тилибизди жакшы билет экен. Мунун баары сенин эмгегиң. Эрмегим ушул уулум. Жомок айтып берем, тил үйрөтөм, сырдашам, божурашып отура берем. Эркин сүйлөйт Азамат. Макал лакап, фразеологизм, өтмө мааридеги сөздөрдүн маңызын көп түшүнө бербейт. Татаал сөздөрдү чоң ойгучакта өздөштүрүп алат. Азыр жаш. Үчөө тең үн катпай бир аз отурушту. Эмне үчүн Чолпон атага барчу элеңиз? Балыкчы жакпайбы? Балыкчыда көлдүн түбү баткак, бутуң батып кете берет. Чолпон атада уюган дыңкум. Атуугандарың, курбу курдаштарың менен каталышып турасыңбы? Кайдан? Терең улутунуп алды. Алар менен таптакыр кол түшкөнмүн. Барсам деле үйлөрүнө киргизишпейт болуш керек. Кейиштүү жүзү менен кара уулун карап, тармал чачтарынан салаалап тарап койду. Ушул баланын айынан ага туугандары менен жаман жакшы айтышып, ошондон улам туулган жерден татым туз буйрбай, алыста жашап жүргөн окшойт. Биздин үйүбүз көлдүн боюнда. 200 метр гана аралык бар. Балалыгым шарп урулуп, кумдуу жээкти жайпаган толкундардын шарпасын аралаш өттү. Чаңкай түштө суук чачырата ысык көлдү бойлой жүргөндү жакшы көрөр элем. Чачыраган суу тамчылары денеге жылуулукта, ошону менен катар серүүндүк да берип, көңүлдөрүбүздү кушубак кыла көккө көтөрүп койчу. Кулач чайсак, учкан куштай, сыдырым желге таралган чачтарыбыз канат сыяктуу, таман алдыбыздагы жумшак кум төшөлгөн жаңы көрпөчөдөй сезилип турар эле. Эки бети кызарган таттуунун буруксуган жыттуу веного кызып баратканы ачык байкалып жатты. Билесизби? Түшүмө түнкү ай нурунун чыбырчыктуу үстүңкү бетинде топ алтын балыктардай кылтылдаткан, жете түпкүрүнөн берки жээкке чейин салынган узун көпүрдөй чубалткан касиеттүү ысык көлүм кирет. Бирок канчалык жалындап ысып күйүп турсам да, бой сергите бир чөмүлө албай, балык болуп дене жашырып бир сүзүп кете албай, түбүндөгү таштары бадырая көрүнгөн тунук суусуна бир жүз чайкай албай кыйнала берем. Көзгө көрүнбөгөн, колго урунбаган белгисиз күч аягымды тушайт, белимден аяр кучактайт да, жеткирбей, бой тургай, кол салдырбайт да турат. Бир эле көрүнүш түштө бир канча жолу кайталана бериши мүмкүнбү? Мүмкүн эмей. Ысык көлдү аябай сагынган турбайсыңбы, Таттуу? Сагындым, аябай сагындым. Көз кычыктарында жаш каканактап, баа деп бакырып жибере албай чыдап, араң-араң турду. Көл мелтиреп тунук көрүнүштө түшкө кирсе, үй бүлөдө ынтымак болот. Ал эми толкун сүйүүдөгү тоскоолдук. Дедим түш чору деген китептен окугандарым эсиме түшүп, тунжураган Таттуу асыл бала кези өткөн өрөөнүн көгүлтүр толкундарына термелткен ысык көлдө тынч таңына жуурулушкан бакубат күндөрдү эстеп отургансыда да. Байкуш келин, куса сагынычка жүрөгү куруттай эзилип, санадан терек жалбырагындай саргарып жүрүптүр. Кечиресиз, ыржасасызбы? Тилекке каршы андай шыкты Кудай таала мага буйрбаптыр. Бирок айрым мыкты акындардын ырларын жатка билем. Кыргыз жери көк мунарыктай алыстап көздөн учтуго байке. Тоолорунун шаңкайып асман тиреп турганын, ак калпак кийингенсиген чокуларынын галактиканын кайсы бир чегин көздөй атып чыкчу ракеталардай көк мелжигенин, жашыл түстүү жоон белестерин кайра бир көрүп, анан сүйгөн жан бирге көлүмө бой таштап өлсөм арман болбосо эле. Ашыкча эркеп кетти го. Же ата журттун айдың желин самоошундай элжиреткен, эс тандырган, көз бозорткон акыбалга түшкүлабы? Оорчулугу болбосо бир-эки окуп бербейсизби? Кээде кыргыз сөздөрүн сагынам. Кимдир бирөөлөр менен сүйлөшкүм, ички бугумду шаркыратмадай шатырата төгүп айтып бергим келет. Ишенсеңиз, сагыныч жан дүйнөмдү жалбырттаган, көөдөн толгон бук адам пейилин өзгөртүп жиберет экен. Көчөдөн кыргыз көрсөм бир тууганымды көргөндөй, жанына жүгүрүп жетип баргым келет. Датымды, сырымды айтып, төгүлүп ыйлап, аябай жеңилдеп алышты ойлойм. Айла жок, андайга кыялым жол берсе да жагдай жол бербеди. Суранам, ыр окуп бериңизчи. Мээсине сиңип, небак жатталып калган ырлар көз алдына тизмектеле берди. Кайсынысы таасирдүү? Бөлүнсөк көз жашым ата журтум, ыр жазган дептериме тамчылаган,
Туяқтан жүрек қаны ағып жатқан, күрекке оқшап кетет қан сыраған. Бөлінсе қыдыраймын ата жұртым, денеден тамырларын сөгілгөнсіп, екеуміз өйіз болғансыйбыз, жер шары тең екіге бөлінгөнсіп. Моймолжыған жүзін ой басқан, қиялы қырда жүрген сұлу келін албырып, чекесін таянған бойдан құнт қоя ырығы отырды. Мен күткен мындан ұлы бақыт болбойд, өзіңді чирip жатса жириктерім, деп бүтірді ырды. Рахмат, Мекин байке, абдан таасирдуур экен. Мен эч нерсе түшүнбөдүм. Занзибара алмак-салмак экөөнү карады. Ар кандай темадагы лирикаларды көркөм окуу жагынан атактуу артисттерден кем калышпай турган кайталангыс жөндөмү бар эле. Кыргыз теле радио компаниясында практикадан өтүп жүргөнүндө көпчүлүк кесиптештери үнүнө, талантына суктанышып, бөлүм башчылар аны орду теле радио экендигин дарак бир жерден көгөрөрүн кыйытып, дикторлук кызматты сунуш кылып, алып калууга көп аракет кылышкан. Бирок көз карандысыз колу жолу бош, кашкайган чындыкты жазган журналист болууну көздөгөн тилегой аны эркин басма сөзгө алып келген болчу. Дагы байке, өтүнөм. Бул көлдүн абасынан артык тамак бар бекен, татсаң көңүл туйгун болуп тимеле бийиктикте шаңшып калат. Бул көлдүн күн нурунан күчтүү ичкилик кайда экен, тарткарылык, көбөлөп бырышың бүт булчуңуңда, кайнайт күч кетүүчүдөй чарчарылып. Бар бекен ушул көлдүн кумунан жумшак жаздык, бар бекен ушул көлдүн суусунан жумшак мамык. Атактанкы дүңгүрүбөсү да кыргыздын көз өткөн кыйла кыйын, өзгөчө акындары Тургунбай, Мукандардын учурда окурмандарды ууду түшүрүп жүргөн Шайлообек, Атантайлардын ар кыл багыттагы бир катар ырларын эргип шыдыр көркөм окуду. Түбөлүктүүлүгү чексиз, чалыксаң салкын абасы аркылуу чекеңден сылаган, чаңкасаң тунук булагына кандыра сугарган, жатсаң тоо шиберин жан башына төшөп, ата баба издерин аркы терки түшүргөн чыйыр жолдору аркылуу даңазалаган кутмандуу кыргыз жергеси жөнүндөгү турукмуш ырлар таасир эттүбү, же болбосо жүрөктөгү сагыныч кусасынын азабыбы айтор, сулуунун көздөрүнөн аккан жаш төмөн куйруп кетип жатты. Ырды жеткиликтүү окуп, көңүлүн бир көтөрүп коеюн деп эле. Апа, ыйлабаңызчы. Занзи балам, сен өз бөлмөңө барып ойноп турчу. Кантке менен кандайча кыйналганын, боолуктурган армандуу көз жашын кара баласынын көрүп отурушун каалабадыбы. Кыйла ордунан турган Занзибара үнү угулар угулбас чыгып жаткан телевизорду өчүрдү да өз бөлмөсүн көздөй көңүлсүз жөнөдү. Сен кайраттуу көрүндүң эле көрсө, мен кечириңиз. Сизде эч кандай күнөө жок. Туулган жериме кайра алып барып, боор өтмө кошо бүткөн көрүнүштөрдү эске салып, жүрөгүмдү жибитип жибербедиңизби? Таттуу көз жашын арчынып, өзүнө келип алган соң сөзүн улады. Бадалдын ажалы балтадан дегендей, мен турмуштан көргүлүктү көп көрдүм. Жүрөк титиреткен окуяларга туш болдум. Ыйлаган, жашоодон тажаган кезеңдерим болду. Бирок үмүт коргору, жылуулугу, жакын эле жүргөндүгү, кызыктуулугу менен жашоого кайра-кайра азгырып туруп албадыбы? Үмүтсүз бенде болбойт дешкендери эң туура сөз. Кара бала кирип кеткен бөлмөдөн дүңкүлдөп магнитофондун үнү чыга баштады. Мындай бөлмө жаңырткан рокту угуп отуруп сүйлөшүү таптакыр мүмкүн эмес эле. Чамасы ал апасын ыйдан арачылап калгысы келди окшойт. Занзибара. Ал музыка жаңырган бөлмөгө бурула бергенде, кенен жакалуу халатынын оң тарабы ачыла түштү да, көкүрөгүндөгү кооз кичинекей кобранын жалданып турган татуировкаланган сүрөтү көрүнө калды. Мындай жырткычтарды эмблема сыяктуу пайдаланган Кытай триядтары сыяктуу криминалдуу группировкалар көбөйгөнүн билчү. Тагыраак айтканда, Кытай триядтарынын эмблемасы аждар. Ал эми Мейкен уулу кобранын тик турган сүрдүү сүрөтүн көрбөдүбү? Мүмкүн таттуу да ошого окшогон кылмыштуу бир банданын мүчөсүбү дейм. Же учурда денесине кайсы бир кооз гүлдүн, же жаныбарлардын сүрөттөрүн татуировкалоону модага айландырган кээ бир жаштарды тураганыбы? Жок, мода кууган эмес. Кандайдыр бир сырдуу иштерге аралашканы анык. Кара бала, туулган жерден кол үзүү, төгүлгөн көз жаш, баары жөндүү, шектүү иштерге аралашуунун натыйжасы. Ушул ойлорго алаксып жатып, оолунун бөлмөсүн тынчтандырып коюп, кайра келери менен жаңылап чай сунган Таттуунун колун кыйла күттүрүп коюптур. Чай ичиңиз. Кечирип кой, Таттуу. Ойлонуп кетиптирмин. Боло берет. Качан кайтасыз? Сапар карыды, жол албасам болбойт. Бирок Таттуу, негизинен кесибибиз да жакын экен. Эгер макул көрсөң, сенин тагдырыңды гезит бетине жазып чыксам, каршы болбос белең? Ойлонуп калды. Кимдир бирөөлөргө сабак болуп, таасири тие турган өмүр жолбу, же айтууга арзыбаган жөнөкөй көр тирилигин эптеп өткөргөн, сонун күндөрүнөн солбун күндөрү көп, көңүлсүз тагдыр баяныбы? Жазам деңизчи. Жазайын, сандан санга жарыялап турабыз. Эртең кечинде келип кетиңизчи. Сиз кайра адашпай кете аласызбы? Адашпай калайын.
Этият болуңуз, шаарда улутчулдардын, кырылган баштардын группировкалары бар. Экөө Занзибар анын данакерлиги аркасында жөн жай таанышса да, кайтарда ысык коштошушту. Бала аны кабат үйдүн бурчуна чейин узатып койду. Таш тиштеткен тамаша сөз. Кийинки күнү түшкө чейин күн бүркөлөп, жамгыр заматта төгүп жиберчидей болуп турганына карабай, Ник ага келди. Кафеде адаттагыдай кардарлар аз. Теребелди болсо кечегил көрүнүш. Яктылар бирде оңго, бирде солго өтүп жатат. Балыкчы чалдын жанында дагы бирөө пайда болуптур. Жашы тең чамалаш, демек жора жолдошторунан бир гана балапандарын жипке тизген шурудай катар ээрчиткен күрөң өрдө көрүнбөйт. Ал эми дарыя жээгиндеги автотрассада куушкан учкаяк автомобилдердин калың агымы шуу этип, ары бери зуулдап өтүп турганы эзели токтой турган эмес. Мавлюда бул ирет Мейкиндин өтүнүчү боюнча көк чай эмес, сызгырылган каймактай үстү көбүктөнгөн муздак пиво көтөрүп келди да, ага маңдайлашып отура кетти. Өзүң дагы ич, мен сыйлайын. Кызматтамын. Кардарлар менен отурууга, пиво ичүүгө бизге болбойт. Уруксат эмес. Охо, талап катуу деп кой. Бирок бүгүн көзүн тикенектей тикчиткен шеф-повар эс алганы кетти. Эрежени бузуп койсо боло берет. Эң сонун, сүйлөшүп отуралы, деди да Мейкин мээ какшаткан муздак пивону чаңкоосун кандыра узак жутту. Сиз качан кайтасыз, ака? Эмне, жадаттымбы? Коюңузчу, мага баары бир эмеспи? Үйгө акча берип жиберсем дедим эле. Мен Ошко эмес, Бишкекке барам, Мавлюда. Билем, Ошко ишеничтүү кишиден берип жиберсеңиз болбойбу? Болот, жүгүрүш керек. Атын эңеби? Күйөөмө? Күйөөмө? Кандайча? Түйшүктүн баарын моюнуңа артып коюп, өзү кайда жүрөт? Ошто, 2 баламды багат, сабактарына көз салат, Наваи паркында чайканада иштейт. Карагаш, кашкая күлгөн сымбаттуу жигитпи? Сымбаттуу? Бекер кылыптырсың. Себеп? Эмдигиче үйлөнүп алгандыр? Коюң, бир жыл боло элек жатып. Бир жыл эмес, 1 ай эле чечип коет маселени. Мейкин көздөрү алая түшкөн келиндин ишенчек экендигин байкап тамашага чалып, бир топ убайымга салгысы келди. Жаман оюңуз бар экен. Мавлюда өмүрлүк жарын өтө катуу жакшы көрөт окшойт. Ар бир сөзгө чычалоо менен жооп берип жатты. Турмуш, тегерегимде болуп жаткан окуялардан улам айтып жатам. Жөн жок нерсе айтпайм. Тирүү жан эмеспи? Тим жүргөн эместир? Эмдигинче уулду же кызды болуп калгандыр? Ошондой болот деңиз. Анда өлтүрөм аны. Өлтүрө албайсың. Эмнеге? Нанымды ушултоо даярдап коет. Мисалы кандай? Алтыным, сени дагы 9 ай бала көтөрүп, 9 саат толготуп кыйналбасын деп, ушул ишке барууга туура келди дейт. Же сүйүп калдым деп, мойнуна курун салып чөгөлөп отуруп берет. Ал антпейт. Үйдө кайненем менен кайнатам бар. Күйөөңдү алар аркандап коймок беле. Тиги келиндердикинде эч ким жок да. Сен жиберген акча күндө көз байланганда тигилерине кымбат француз атырын, же шоколад, же крокодилдин терисинен тигилген учу шеш туфли белек кылып жүргөн болсочу. Сен байкушум түнү манты түйүп, күндүзү тикеден тик туруп аны сатып, үй бүлөмдү багам деп кара жаныңды карчуруп, мурдуна каалаганын сыйпаган күйөөңдүн жоругун билбей жүрөсүң. Көздөрү алайып, айтылган сөздүн чын төгүнүн аңдоого аракет кылган Мавлюданын ою оңго, санасы санга бөлүнүп, акырындык менен өңү кумсаргансып баратты. Кудая тобо, тамаша сөзгө да ынанабы. Мисирейип күлөп акпай, кыялындагыны чыныгы турмуш менен байланыштыргысы келген Мейкиндин жүзү олуттуу. Ал тургай айтылган иштерге кабыргасы кайышкандай, абдан өкүнгөндөй да маанай байкалат. Ал тамаша сөздөрүн андан ары уланткысы келди. Убакыт болсо кеңире, бекер отурганча бекер сөз деген. Ишенчек келиндин эркин сынап, бир аз бушайман тарттырууну ойлоду. Жесир бойбаш кошуна келин-кезектер бар беле? Бар. Кимиси аны муну сурап, үйүңөргө көп кирчү. Бирөө бар эле. Көрдүңбү? Карабаса катын кетет, эстебесе эр кетет деген. Эркек бир эле жумалык. Шартты өз колуң менен түзүп берген турбайсыңбы, момунум десе. Жүрөгүмдү оорутпаңызчы. Түштөн кийин төө кыядан өткөн соң жүрөктүн оорugаны оорубаганынан не пайда? Күйөөңдүн да жашыруун планы болгон. Болбосо, мисалы мен аялымды акча таап кел деп жердин жети түбүнө жөнөтмөк эмесмин. Эркектик эмес бул. Көп эле келин-кезектер жүрүшпөйбү? Алар жолдоштору менен бирге иштешкендер, болбосо ажырашкандар. Биз күйөөм экөөбүз 1 жылга чейин ак жүрүшмөй деп кол алышканбыз. Антка ишенип жүрөсүңбү? Бузса болбойт да, ак никебиз турса. Ант беришкенде каргандыңар беле? Эмне деп?
Мисалы ылайым ак жүрбөсөм өбүшкөн эрдим айрылып, жакташкан колум чорт сынып, баса албай жүрүп сезген өлөйүн деп. Ошентип антташыш керекпи? Ансыз ант жөнөкөй эле убададан айырмасы болуп калбайбы? Силердин антыңар азыркы КМШ өлкөлөрүндөгү президенттердин конституцияга колун коюп алып, элдин жердин бейпилдигин коргоого ыйык антымды беремин деген анттарына окшоп калыптыр. Элдин бешене теринен табылган кирешелерди, чет өлкөлөрдөн алынган кредиттерди жесем, пара алсам, коррупционерлер, ар кандай мафиялык топтор менен табакташ болуп кетсем, анда мени түбү-түктүү жер урсун, калай калктын кусуру кууратсын деп карганыш керек. Ант менен шерт ыйык Куранда ушундайча берилген. Президенттер карганмагандыгы үчүн Кудайдан коркушпайт. Экономикалык кылмыштар гүлдөп өсүп, тамырларын кенен жайып жатпайбы? Демек күйөөң азыр бир татынакай келиндин аппак шейшепти төшөгүндө чалкалап, шампандан ууртап коюп, тамеки түтөп жатабы дейм. Күндүзүбү? Сүйүшкөндө көздөр карайлап калат. Күн экен же түн экен деп карап отурбайт. Мавлиданын бото көздөрү ирмелүүдөн калып, мистейип турду. Кечээки жайдаңдаган жаркын мүнөздөрдүн бири да жок. Эгер ал антты бузса, бычак менен бышып алам. Быша албайсың. Бышып эле алам? Эки балаңа ким ата болуп берет? Ылайыктуусун табам да. Таба албайсың. Эмне үчүн таба албайт экенмин? Жакшы эркектер калбады. Баштары бош эмес. Жарымжан, аксак тексектерди сен карабайсың. Коюңузчу. Жакшы эркектер тукум куруп болуп кетсе дагы. Чын сөз. Акыры бирөөнүн ысык койнундагы күйүмдүү күйөөсүн азгырып тартып алууга туура келет. Кудай сактасын. Ошондон көрөкчү эрсиз эле жашагарым жакшы. Бөдөнөнүн жатагын көр да, этине таарым болосуң го. Тирүү жансың, эстейсиң, эңсейсиң. Акыры 60-тагы аялы орукчан бирөөгө экинчи же үчүнчү аял болуп багыңды байлоого туура келет. Түф. Мавлида ырымданып жерге түкүрүнмүш болду. Жаман ойго азгырбаңызчы. Сизден мындай сөздөрдү күтпөдүм эле, ака. Мейкин көздөгөнүнөн кайткысы келбеди. Мына көрдүңбү, бычак менен өпкөгө бышып алыш колуңдан келбейт. Ыйлап акыры күйөөңнүн шартына, койгон талабына көңгөндөн башка арган калбайт. Аялдын күчү көз жашында. Кандай шартты айтып жатасыз? Экинчи аялын, ал төрөгөн баласын, иштен чыккан ири жыланды жолго таштамак беле. Болду, башымды айлантып жибердиңиз, ака. Менде не айып? Башыңды турмуш менен күйөөң экөөң мурда эле тегирмен парасындай пылдыратып таштаган турбайбы? Көз түкпүрүнөн утургуган ойлордун тынчтык бербегендиги, беймаза тартканы, кабатырланганы эми ачык байкалып турду. Адамгерчиликтүү, жөнөкөй, үй бүлөсүнө чын дилинен берилген, ошону менен катар иттей ишенчек, байоо, жаш келиндин тунжураган түрүн көрүп, оожок тамашасын токтоткусу келип, шарактап күлүп жиберди. Тамаша карындашым, сени сынап көрөйүн деп ар кайсына дөөрүп жатпаймынбы? Күлбөңүз, чака. Олуттуу түрдөгү мелтейген өңгү түс өзгөрбөдү. Анын колунан келиши мүмкүн. Үйгө көп түнүбөгөн, аягы тыйылбаган неме. Жөн жүрмөк беле деп туп-туура айттыңыз. Бале болду, деп мейкин ичинен эми бушайман жей баштады. Же тең тушум болбосо, мурун соң азилдешкен сырдын аяштарынан болбосо, не мага жинтийди. Алың жетсе эми тынчтандырып көр. Гүк этип, дарыядагы яхталардын бири гудогун узак озондотту. Үн кулакка негедир моңду угулуп кеткенсиде. Балыкчылардын биринин кайырмагына аппак курсагын туйлатып кичинекей балык илинди. Мавлида, ыксыз тамашаларым үчүн кечир. Сиз туурасын айттыңыз, ака. Бир нерселерди азыр гана түшүнүп отурам. Сиз качан жөнөйсүз? Эртең буюрса, поезд менен. Бере тургандарың болсо даярдап кой. Эч оорчулугу болбойт. Вокзалдан жолугабыз. Убара болбо, иним бар. Келиним узатып коюшат. Мен убакыт таап келип кетем сага. Жок, вокзалдан жолугабыз. Мейкин Занзибар алардыкына көңүлсүз кадам шилтеп баратты. Өмүрүндө азил тамашаны чындай кабыл алган жанга биринчи жолу кабылып алып, кайра өзүнүн жан дүйнөсү жабыркап кайгырып баратат. Жөн гана алаксып, жагымдуу жан Мавлиданын да көңүлүн көтөрүп, эптеп убакыт өткөргүсү келген. Тилекке каршы тамашасы таш тиштетти. Тагыраак айтканда орунсуз чыгып, бекерден бекер бирөөнүн жүрөгүн сыздатып койду. Аппак тиштерин кашкайта жылмайып, өзүн көздөй утурлай басып келаткан Занзибараны көргөн соң гана терең ойдон арыла түштү. Негир бала терезеден акмалап жол карап турган өңдө. Кызыл дептердеги кыз сыры. Күнү кечээкидей үчөө жалгыз столду тегеректей кыргыздын улуттук тамагы 5 бармак жеп отурушту. Занзибарда өзүнө тиешелүү идишке 5 манжасын салып, насири, теги, дили толук берке экөөнүн кем калышар түрү жок. Кол салып тамактануу ага абдан жагары гүл мөңдөгөн көздөрүнөн,
куштарланган табитинен даана байкалып турат. Эмне үчүн 5 бармакты кол менен жешет, кашык менен жешпейби? Манжа учтары өтө сезгич келет, деди Мейкин тамак жегенин токтотуп. Жумшак камырга майда тууралган этке тийген манжа учтарындагы майда нер тамырлары тиери менен мээге тамактын даамы, күчү, жагымдуу жыты тууралуу кабар берет. Натыйжада адамдын табити ачылып, тамакты жакшы жейт. Ошол себептүү кыраак аталарыбыз 5 бармакты кол менен жегенге өзгөчө маани беришкен. Кымыз мас кылабы? Жок, ич кызытат. Аракта эмеспи? Ага жетпейт. Балдар да ичет деп апам айтты эле. Кар жаштыбы иче беришет. Кымызда витаминдер көп. Байке, сиздин үйүңүздө да кымыз барбы? Мен шаарда жашайм. Кымыз бийик тоолор арасындагы жайлоолордо болот. Бесап, анын сүтүн ачытышканда гана кымыз пайда болот. Кока-кола, спрайттар сыяктуу супермаркеттерде эмне үчүн сатылбайт? Эч ким аны элер алык рынокко алып чыга элек. Кантип эле дегендей суроолуу көз караш турду балада. Тамак желип бүттү. Колдорун жууп келген Занзибара түсү сары, жалтылдаган робот оюнчугун көтөрүп кирди да жерге койду. Робот төбөсүндөгү кызыл жарыгын күйгүзүп, кас-кас турган жаш баладай кылтың басып, "Токто, көтөр колуңду" деп коркута сүйлөп, колундагы автоматын кезеп, опузалап кирди. "Занзи, сен өзүңдүн бөлмөңө кирип ойно. Байкең экөөбүздүн сүйлөшө турган сөздөрүбүз бар. Тата ту бах" деп оюнчугу менен ойногон ал башка лам деп ооз ачпастан бөлмөдөн чыгып кетти. Таттуу болсо терең ойго сүңгүп отурат. Анын жанынан жабыр тарткан негизги маселелердин бири сагыныч, киндик кан тамган жерге болгон жүрөк толтосу болгон куса. Ал эми жеке тагдырычы. Атасынын баары же жогу азырынча Мейкинге белгисиз негр балачы. Бүгүн ушул туңгуюк суроолордун тегерегинде агынан жарылып сырын ачып берер бекен. Таттуу ойдон алаксый түшкөн келин Мейкинди көңүлсүз карады. Эл журтка бар. Жүзүм бар уялам, жүрөгүм бар корком деп жүрө берген болбойт. Азыр сиз экөөбүздүн абалыбыз бирөө жете албай жүрсө, бирөө кете албай жүрөт деген макалдагыдай болуп турат. Таттуу ажайып жылмайып койду. Кайта Азаматта түнөрдү. Апам кайтыш болгонуна көп болду. Энеден кийин төркүн жок, эрден кийин урмат жок деп таамай айтылган турбайбы? Кыскасы Байке айта берсе арман көп. Мекениме Занзибараны эрзеге жеткирип койгондон кийин гана биротура көчүп барам. Ал мезгилге чейин ага туугандардын ачуусу кайтып, койдой жогушуп калышар. Мына кызык, ага туугандар менен эмне талашты болду экен? Мураспы? А балким негр бала төрөп, элге шерменде шылдың сөз кылдың дешип, тетири карап кетишти экен. Күтүлбөгөн жерден дагы бир олуттуу суроо жоопсуз турду. Ат бир баспайм деген жерин миң басат деген. Эртеби кечпи Кыргызстанга барасың. Кырка тоолорун кыдырып, арча карагайлоо жылгаларын аралайсың. Ыйы кызык көлдүн комду жээгинде жылаңайлак чуркайсың. Кааласаң жүрү. Занзи экөөң Бишкекке. Мен менен барып кайра келгиле. Ал Мейкинди үмүттүү көз караш менен жодурай карап турду. Кудай ай, ушунчалыкта мөлтүрөгөн көз, кирсиз таза өң болот экен, деген ойго жетеленген жигит анын тунук жүзүнөн көз албай суктанганын жашырбады. Жумуштан калууга болбойт. Каерде иштейсиң? Визави Millennium фирмасында чет өлкөлөргө иштөөнү каалагандарды жөнөтүп турабыз. Вакансия орундар үчүнбү? Ооба. Отель, бар, ресторан, үй кызматы, аттракцион, магазин, супермаркеттерге вакансия көп. Доллар менен төлөшөбү? Айына $1,500 $3,500 чейин. Калоочулар көппү? Көп дегенде бизде сайдын ташындай шагырайт деп коюшчу беле? Ооба. Кыскасы бара албай турбайсыңбы? Мейкин таттуудай периште менен жол жүрүү мүмкүнчүлүгү буйрубай турганына чындап эле ичеңшерилип, ачышып турду. Вагондордун терезелеринен кызыл карагайлуу, ак кайыңдуу орус токойлоруна, көлчүктүү саздарына, казактын сары жомбелестерине, дасторкондой жайылган Мейкин түздөрүнө суктана көз жиберишип, чогуу кетишпейт беле атаганат. Учуру келет. Ошондо сизге телеграмма жөнөтөм. Аэропорттон күтүп аласыз. Макулдаштык. Мейкин байке таттуу стол үстүндө турган калың, кызыл түстүү дептерди колуна алды. Мында өзүм жөнүндө болгон окуялар чып-чыргасы которулбай толук жазылган. Толук кандуу көркөм чыгарма. Тема тандай албай кыйналып жүрдүм эле. Кылмыш, уюшулган банда, Интерпол, сүйүү, көз жаш, сагыныч баары бар. Бир суранычым, эч кимдин аты жөнү өзгөртүлбөсүн. Тууган уруктарымдын бирөө жарымдары гезит окуп калса, мени түшүнүшөр деп ойлойм. Таттуу, сен бирдеме жазасыңбы? Бекер жерден Москва мамлекеттик университетинин филология факультетине тапшырды дейсизби? Москвада маданий чөйрө менен байланышым бар. Орус адабий журналдарына 2 аңгемем жарык көргөн. 2 тилде бирдей жазам деп максат кылып жүрөм. Азаматсың, Таттуу. Мейкин колундагы калың дептерди барактап көрдү да, сөздөрдү мончоктой тизген кол жазмага суктангандан башка аргасы калбады.
кайсы бир психологдун адамдын кулк мүнөзүн кебете кешпирен кол жазмасы аркылуу оңой ажыратууга болот деп жазган аныктамасы эсине түштү. Келишимдүүлүгүн келтире сүрөттөп айтууга же жазууга мүмкүн эмес. Кол жазмасы кооз кештеги окшош таттуу, ушул асыл касиеттериме карабай кор болдумго байке дегенсип мейкинде сынай карап туруптур. Казань вокзалы. Жүргүнчүлөр быкпырдай кайнаган темир жол вокзалына мелисе көгелди. Ар кайсы улуттагы жолоочулардын жаш өзгөчөлүктөрү, өңү түстөрү ал тургай кийген кийимдеринен бери ар түрдүү. Мисалы, ала топчан 2 орто жашка барып калган киши бир маселени кызуу талашып тартышууда. Булар өзбектер, аппак селде орношкан, аппак сурттан балбалаган көйнөк тамбал кийинишкен. 3-4 мусулман колдорундагы теспелерин күбөрөнө эсептеп коюшуп, поезддин келишин күтүшүүдө. Булар болсо арабтар. 3 секелек кыз беткиле калган жүргүнчүлөрдүн алдын турой калып, кол сына жардам кылыңызчы, нанга акча бериңизчи деп жалооруп, тыйын тыпыр чогултуп жүрүшөт. Баштарында эскирген жоолук, кийингендери кенен көйнөк, гир, буттарында Кытайдын арзан баа тапишкелери. Булар өлүлөр. Негедир окуучу кезиндеги тарыхча кайынын Москвада 250 улуттун өкүлдөрү жашайт дегенин эстеп алды. Алыс жолго камынган жүргүнчүлөрдүн көтөрүнгөн түйүнчүктөрү аз, дээрлик жок эсе. Бишкектен бери карай жөнөгөндөгү чекелерин тер баскан челнокчулардын пресстелген өгүз көтөргүс оор сумкаларынын көптүгүнөн жол тийбей, вагон ичинде бут коерго орун таппай кыйналып келген. Көрсө керектөөсү күч, чоң өлкөгө түрдүү товар ташып келүү челнокчуларга көбүрөөк пайдалуу окшобойбу. 2 чоң кара сумка салынган тачка түзеле мейкиндерди карай келатты. Гүлдүү сары жоолук салынган, жеңил, жука, күрөң түстөгү жука куртка, карашым кийген жаш келин жанаша турган агайыныга тике караганынан жазбай, тачка түрткөн баланын артынан калбай жакындоодо. Бото көздөрү тааныштай. Маврюдаго? Ким дейсиз аке? Тааныш келин. Койрукту сыртка салып кетишке болбой калды. Мынча жүктү кантип алып кетер экенмин? Иниси Мелис бир алайган агасын, бир жакындап келаткан белгисиз сары жоолук келинди карап аң-таң. Качан таанышууга үлгүрүп жүрөт. Мавлюда кашкая күлүп тигинде эректен эле үн салды. Мейкин ака, ала кетесизби? Албетте, бирок жүктөрүң оорго. Жүктөн качып өзүм салт кетип жатканда бул келинди кайдан да элештирип алдым эле деп бушайман чеге баштады ичинен. Табиятынан ушундай. Эки жактарга командировкага чыкканда, же салууга барганда күнүмдүк керектелүүчү буюм теримдерди салынган чакан дипломатын гана алып чыгат. Ошондуктан 2 чоң сумканы табы сүйөрбөй карады. Сиз экөөбүзгө ордук кылбайт. Эмне? Сен дагы жөнөп жатасыңбы? Эрдүү аял көшү уктайт, бойдок аял чочу уктайт дешчү эле го. Балдарымды сагындым. Кап, кекчил, тамтаңдаган, тамашамды жаш неме чын ойлоп алган окшойт. Тилиме тиртке чыгар күн бар бекен. Ого жок киши оң жашоону ойрон, чоң жашоону кайран кылат болгонмун го. Ошол учурда Байке деген тааныш үн угулуп, аны көздөй колуна желим пакет көтөргөн Занзибара жүгүрүп келди. Мейкин аны утурлай басып, кол силкилдете ысык учурашышты. Эзелтеден бери тааныштардай эзилише сүйлөшүп калышкан негр жаш бала менен бир тууган агасын көргөн Мелистин оозу ороодой ачылып, ого өтөр таңданып турду. Агасы сары жоолукчан келин негр бала тууралууда бир ооз бир нерсе айткан эмес. Апам берди, самса жолдо жесин дейт. Убара болуптур. Келбей деле койсоңор болмок. Желим пакетти ыңгайсыздана колуна алган ал кайсы бир туштан сырдуу келин таттуунун кызыга көз салып турганын сезди. Туулган жерине жөнөп жаткан поездди карап, сагыныч толгон көз кычыктарына жаш кылгырткан келин мүмкүн вокзал ичинде турат бейм. Бул ким аке? Жээнибиз. Поезд шарак-шарак дедире ордунан жай козголду да, муңдуу гудогун кайра дагы созолонтту. Бири-бирине али жат иниси менен негр бала кол булгалап, узата караган боюнча кала беришти. Санар салуу сапар. Поезд кулакка көндүм болуп калган ыргактуу шакашак деген бүтпөс ырын ырдап, шаар, айыл кыштактарды сөөл жандай сойлогон бойдон ал учуп жөнөдү. Көңүл түпкүрүндө иниси, келини, жана сүйкүмдүү кара баласы бар таттуу аттуу ай жаркын сулуу жашаган чоң Москва шаары менен коштошуп койду. Кош Москва, көрүшкөнчө. Эми аралыгыбыз абдан алыс калат. Кызыл карагай, ак кайыңдуу орусту койлору, каз өрдөктөрү дарыя менен саздары, казактын бөкөндөр бөгүлө чуркаган учу кыйырсыз дархан талалары ортобузду бөлүп турат. Сенин дүкүлдөп соккон кан тамырыңды тыңшап, ак карлуу тоолук кыргыздын кулун тайлары калды. Суук көздөн, жаман сөздөн сактай көргөн. Азып тоздурба, арка жөрөк бол, мээримдүү энедей жүз бура жүр.
Алам колдоп аман болсок дагы кезигербиз. Кайра кайтарда жүргүнчүлөр поездде аз болот деп ойлогон эмес. Чамасы кап, сумка баш болгон түйүнчөктөрүн түйүнө жүгүргөн түйшүкчүл челнокчулардын басымдуу көпчүлүгү жолдогу вокзалдардан, разъезддерден көбөйүшөт сыяктуу. Кыйч-койч, шакашак эткен бирдей калыптагы үндөрдөн, ар кандай өрт, авария сыяктуу кокустуктардан сактануу талабы эске алынбай туруп, таптакыр ачылбай турган кылынып бекитилген терезелерден чийилген, айрылган, санитардык абалы өтө начардыгынан улам поезддин составындагы вагондордун эскилигин не убакыт жеткенин, талаптын өтө начардыгын сезип байкоо кыйын эмес. Проводница тартып кеткен шейшептер таза жуулуп, үтүктөлүп, эпкелиштире бүктөлгөнү менен хлордун жытып буруксуп, жыртыктары көрүнүп, атам заманынан бери колдонулуп келатканы, эскилиги жеткендиги байкалат. Башийке учурашып койгону болбосо, купеге кирери менен жеңил кийинүүгө шашылган кашкабаш орус киши шарт эле уктоо үчүн балышка баш койду. Чарчаган көрүнөт. Чамасы Москвага алыскы губерниялардын биринен уйку этин көрбөй, күндөп-түндөп жол жүрүп келгендей туруу бар. Мавлюда коңшу вагон купеде. Кандай жайгашып алдың деп акыбалын сурап, кабар алып коюу максатында анын купесине баш бакты. Мурутчан, арык чырай, көздөрү кичинекей болгону менен өткүр жаш жигит базар баалары кайсы шаарларда кандайлыгы тууралуу айтып берип жатыптыр. Мейкиндин капысынан баш бага калышы тигил улуттуу тажик же хачик экендиги белгисиз жигитке жага бербегенин көзүнүн төбөсү менен сүзүлө караганынан улам байкалды. Кандай Мавлюда, жайгашып алдыңбы? Рахмат ака. Чоң сумкалар көрүнбөйт. Жүрөгүн өйгөн оор жүктөрдүн өз ордун таап кеткенин көрүп, көңүлү жайлана түштү. Сумкаларың кайда? Салып койдум, деди астындагы матросту чаап. Жакшы болуптур. Мейли, беймарал отургула. Кирбейсизби? Жо, рахмат, эс алайын. Ал купеге кирди да кол сумкасын ачып, сары майдай сактап койгон кызыл дептерди алып чыкты. Таттуунун сыры, тагдырдын таржымалы камтылган дептер. Барактабай туруп, узак сапарда эрмек кылуу максатында бекитип койгон. Мына эме. Жолто болгон эч ким жок. Негр баланын керилген сулуу апасынын ары табышмактуу, ары кызыктуу тагдыры менен таанышууга боло турган учур келди. Алдыда алыскы жолдун аптаптуу ысыгы, нөшөрлүү жааны, коркунучтуу, азыркы замандын кооптуу түндөрү, ачка-ток күндөрү бар. Байсалдуу сапар тартар, Кудай буйрса. Дептерди башынан аяк бир сыйра карап чыкты. Шурудай тизилген сөздөр ушунчалык сулуу, ынта коюу менен чебер деле жазылыптыр. Канчалаган эмгек, көз май, жалгыздыктын жаш куюлган учуру, куугалуу мезгилдердин коркунучтуу сааттары коротулганы байкалат. Биринчи бөлүмдүн аягы.